الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد. İnşallah bugün sizler menen Şeyh Abdurrahman Sa'di rahimahullohdun кичинекей bir kitapçesi var. Ал эмне эң негиздүү мусулмандын жашоосундагы негиздүү маселе болгон жана ошондой эле өзгөчө илим талап кылуучулук үчүн өтө зарыл болгон иш жөнүндө. Ал эмне жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак. Ошол тууралуу сабак кылабыз ошол китепте. Бул китепти Шейх Абдуразак Аль-Бадр рахимахуллах хафизахуллах өзү шархтаган. Ал шархтаганда ошол өтө пайдалуу жакшы шархтаган Шейх Абдуразак Бадр билесиздер, ал ошол адеп ахлак, кулк мүнөз жөнүндө, вааз жөнүндө аябай пайдалуу кеңештери, сабактары бар. Ошолордун бирөөсүнөн эмне бул сабагы. Ошол шейх муну шархтаганда ошол айыттын алдында шархтаган экен. Анан ошол шархын башында айтыптыр. Бул бизде айытта мусулмандарда эмне урп адат болгон нерсе, бири-бирине белек берүү, таттуу нерселер тартуулоо, ушундай белек кылуу мусулмандардын адаттарынан дейт да. Ушул кулк мүнөздү шархтаган кичинекей китепчеси. Бул өзү китептин өзү бир 3-4 барак эле болот. Ал шархы менен бир 15 барактай да, кичинекей аябай, бирок аябай пайдалуу, көптөгөн жакшылыктар камтыган. Ушул китепти дейт, мен силерге айытка белек катары тартуулайын дейт да. Ошону эмне бири-бириңердин арасында тууган уруңарды, досторуңарга силерде колуңардан келишинче таркатып белек катары тартуулагыла. Анткени бул эң баалуу нерселерден дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адаттагыдай эле бул китепти биз ар бир сөзүнө токтолуп окубастан үстүртөн эле дароо которуп кеткенге аракет кылабыз. Эмнеге? Анткени убакыт жетишпейт ар бир сөзүнө токтолуп которуп кетсең. Бул китепте Шейх Абдурахман Саади рахимахуллах жалпысынан 2 бөлүккө бөлгөн. Биринчи бөлүгүндө ошо жакшы кулк мүнөзгө пайдаларын үгүттөөгө, анын көптөгөн пайдаларын эскерген. Андан кийин пайдаларын эскергенден кийин, ошондой жакшылык, жогорку кулк мүнөздөрдүн жакшылыктарын эскергенден кийин, ошого мусулман адам кантип жетиш керек деген жалпы жолдоруну эскерген. Демек, бул китепте ар бир кулк мүнөзгө, мисалы үчүн сабырдуулук жакшы кулк мүнөздөн, жөнөкөйлүк жакшы кулк мүнөздөн деп ар бир кулк мүнөздү эскерген жок мында. Жалпысынан жакшы кулк мүнөздүн пайдаларыны, адам баласы жакшы кулк мүнөздө болсо кандай пайдалар келет, жана ошондой эле ошол жакшы кулк мүнөздөргө жалпысынан кантип жетүү керек, кантип үйрөнүү керек, ошол жөнүндө эскерген китеби. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул алмайт жатат. Куран сүннөттө канчалаган тексттер, канчалаган далилдер бар, ошо жакшы кулк мүнөзгө үгүттөгөн, аябай көптөгөн кулк мүнөзгө ошол үгүттөгөн көптөгөн далилдер бар дейт да. Чынында эле Куран сүннөттү карасак, көптөгөн кулк мүнөзгө үгүттөгөн далилдер көп. Алардан Аллах Таала Куранда айтат: "Ва иннака ла аля хулукин азим." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сен өтө жогорку кулк мүнөздөсүң дейт. Ошол бул бир тафсирлеринде алымдар айтат, ошо чыныгы адам баласынын жүрүш-туруш кулк мүнөзү. Жана ошондой эле Айша энебиз айтат, радыйаллаху анха, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү кандай эле дегенде, анын кулк мүнөзүндө Куран болчу дейт. Кандайча дегенде, ошо Куранда келген буйруктардын баарын толук аткарып, кайтарган нерселеринен тыйылып жүргөндөй, Куран тирүү Куран жүргөндөй, ошондой болчу дейт да Пайгамбар. Ушул өзү жетишиктүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүнү ээрчүү, ошондой болуу, ошону өзүңө жашоондо көмүр тутуу, бул мындай ушунун шарапаттуулугу мусулман адамга жетишиктүү. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат: "Силердин ичиңерден эң жакшыңар жакшы кулк мүнөздөгүлөр" дейт да. Жакшыңар хыярукум, силердин ичиңерден эң жакшыңар жакшы кулк мүнөздөгүлөр. Демек, жакшы кулк мүнөздүн үгүттөгөн Куран сүннөттө аябай далилдер көп. Жана ошондой эле жакшы кулк мүнөздү ээлерине мактаган аят хадистер көп. Кимде-ким жакшы кулк мүнөздө болсо, анын фазилеттери өтө көп келген. Андан кийин бул алмайт. Жана жакшы кулк мүнөздүн артында көптөгөн пайдалар. Жалпы жеке адамдын өзүнө да ошо кулк мүнөз менен сыпатталган адамга жана ошондой эле жалпы адамзатка, коомчулукка дагы пайдалары бар дейт. Эми ошол пайдаларынан эскерет ал. Биринчиден айтат. Биринчиси имтисали амриллахи ва амри расулихи саллаллаху алейхи вассалам. Эң эле биринчи пайдалуу, сен жакшы кулк мүнөздө жүрө турган болсоң,
sen пайгамбар Аллах Тааланын буйругуну жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругун аткарып атасың дейт. Аллах Таала Куранда жакшы кулк мүнөзгө үгүттөдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде жакшы кулк мүнөзгө үгүттөдү. Эң биринчисинде Аллах Таалага, пайгамбарга моюн сунуп атасың дейт. Бул эң чоң пайдалардан. Не? Аллахтын, пайгамбардын моюн сунган пендеси, Аллахтын моюн сунган пендеси, пайгамбарды ээрчиген пенделерден болуп атасың. Жана ошондой эле айтат, экинчиден эмне? Вал иқтидау би хулуқин набийил азим саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле пайгамбарыбыздын эң жогорку болгон жер жүзүндөгү эң жогорку кулк мүнөздөр ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошонун артынан, ошону үлгү тутуп, ошонун артынан жүрүп атасың дейт. Азыркы күндө көпчүлүк биздин жаштарыбыз, балдарыбыз кимдерди үлгү тутуп калды жашоосунда? Кайдагы бир капырларды, жөнбү? Каякта бир Месси, Роналдо жаган ким белгилүү болуп атса, ким акчасы көп болуп атса, ким не трендте не болуп атса эле ошону ээрчип туурап ушундай болуп калды да. Чынында биз үчүн, мусулмандар үчүн эң жогорку кулк мүнөздү көрсөтүп кеткен, жашоодогу чыныгы үлгүлүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинде анын сахабалары бар. Биздин ислам китептеринде, ислам тарыхында мусулмандарга бул жашоосунда жетишиктүү болгон эң жөн эле жетишиктүү эмес, эң жогорку деңгээлде болгон кулк мүнөздөр баяндаган эмне биздин үлгү туткан кишилерибиз бар. Биз өзүбүз эң биринчиден ошону үйрөнүп, ошого амал кылганга аракет кылып, жана ошондой эле үй бүлөбүздү, бала чакабызды ошол нерсеге тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Андан кийин бул алмайт эди. Аннаху фи нафсихи ибадатун азиматун татанавалу мин заманил абди вактан тавилан. Эң негизги пайдаларынан, жакшы кулк мүнөздүн эң негизги пайдаларынан эмне дейт? Айтат. Бул жакшы кулк мүнөздө сен өзүңдү жакшы кулк мүнөздө алып жүрөйүн десең, бул өзү ибадат дейт ошол. Мен жакшы кулк мүнөздө бирөөгө мисалы үчүн жылмайып койсоң, бир тууганыңа Аллах Таала үчүн, ушун көңүлүн көтөрөйүн деп жылмайып сүйлөсөң, ошол ибадат, сооп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Табассумка фи важхи ахика садакатун." Өзүң бир тууганын жүзүнө жылмаюуң бул садака дейт. "Вал калимату тайиба садакатун" дейт. Жакшы сөз айтып койсоң бирөөгө садака дейт. Жакшы сөз, жылмаюу бул эмне? Жакшы кулк мүнөздөн. Элестет, бирөөгө барсаң, калаң салып бүркөп туруп сүйлөшүп аткан болсо, эмне ал өзүнө да жаман, башка бирөөгө да жаман. Ошондой эле эмне сүйлөгөндө орой кор сүйлөп, жаман сүйлөсө, ал адамга эмне рахат, тынчтык бербейт. Сен жакшы кулк мүнөздө болгон болсоң, биринчиден сен ибадатта жүрөсүң, экинчиден айтып атат, ошол ибадатта мисалы үчүн намаз окуй турган болсоң, аны 5 мүнөт, 10 мүнөт, 20 мүнөттө окуп коюшу мүмкүн, чынбы? Бирок жакшы кулк мүнөздө болгон адам жашоосунун көпчүлүк убагында ибадатта болот дейт да. Сен ар дайым аялың менен мамиле кылып атсаң, жакшы кулк мүнөз менен кылайын десең, пайгамбарыбыз айтчу, ибадаттасың. Бала чакаңа ошондой, тууганыңа, бир тууганыңа, көчөдө, жумушуңда өзүңдү жакшы кулк мүнөзгө тарбиялоого аракетте жүргөн болсоң, сен ошо бүт жүргөн жагыңда ибадатта болосуң. Ошончо айтып атат, пенденин көп убактысында ибадатта кылат. Бул эң чоң пайдаларынан дейт. Ошондой эле айтат: "Ва хуа фи рахатин ва наимин ма хусулил ажрил азим." Дагы эң негизги пайдаларынан эмне дейт? Пенде дейт, жакшы кулк мүнөз менен өзү рахатта болот дейт. Өзү рахатта, бир жыргалчылыкта ушундай. Жана ошо жөн эле жыргалчылык рахатта болбостон, ошону менен кошо көптөгөн соопторго жетишип атат дейт. Чынында эле ошондой. Ошон үчүн арабтар да айтып коет: "Ас'адун наси ман ас'адан нас." Адамдардын ичинде эң бактылуусу ким дегенде, башка бирөөлөргө бактылуулук тартуулаган дейт да. Мисалы үчүн караң, сен азыр жөнөкөй эле мисал да, үйлөнгөндөр, үйүңө кирдиң, аялың болсун, бала чакаң болсун, жылмайып, жакшы сөз сүйлөп, көңүлүн көтөрүп койсоң, алар дагы ошондой сага жооп келтирет, жөнбү? Бала чакаң сени көргөндө сүйүнүп, жылмайып, ата деп чуркап келсе, же болбосо аялыңа киргенде жылмайып, жакшы сөз сүйлөп койсоң, ал дагы сага ошондой жооп кайтара турган болсо, сен рахаттасың да, жүрөгүңдө тынчтык. Эми ушунун эле тескерисин кара. Кабагыңды бүркөп алып, дуңкуюп кирдиң, үй бүлөң кайрасаң ошондой какой привет, такой ответ кылган болсо, анда өзүң эле сыгыласың, чынбы? Өзүң жүрөгүң сыгылат, дагы кайра айыпты бирөөдөн издейбиз. Не болду экен, бунун настроениясы эмне болуп калды экен деп. Өзүң киргенде, өзүбүз киргенде дуңкуюп кирип алдык. Анан кийин буга эмне болуп атат, муну түшүнбөй жатам деп баштайбыз, чынбы? Жөн эле бир эле сөз, бир эле жылмайып коюу да көп нерсени өзгөртөт. Адамдын жашоосунда рахат берет, тынчтык берет. Жөн эле мисалы үчүн башка мисалдар деле толтура, үй бүлөдөн башка деле. Мисалы үчүн көчөдө баратасың, бирөө менен машинада кичине кысылышып бирдеке болуп калды. Кабагын салып жинденип, өлө сени бир жеп койгудай болуп карап эметип аткан болсо, карап эле жылмай, бе кечирип коюңуз деп койсоң, бүтөт да ал жерде, проблема бүтөт.
Жанагы киши деле өзү уялып калат, сага кайра атылыштан деле батынбайт, уялат, чынбы? Эгерде сен деле ошондой болчу, ошондой болдуң. Андан кийин экөөңдүн жинденип эки жакка таратсаң, оюңа шайтан ар деген салат. Артынан барсамбы же эмне кылсам деген толтура да. Анан аны бирөөгө айтасың, бирөө тигиндей кылды, мындай кылды деп атыпчы. Ошентип кечке мээңди да алек кылат, жүрөгүңдү алек кылат, настроениеңди өлтүрөт да. Жакшы кулк мүнөз ошо моментально чечет, жүрөгүңдө эмне рахат менен, тынчтык менен кетип каласың да. Ошол эле болбосо анын артынан эмне көптөгөн сооптторго жетишесиң дейт. Андан кийин айтты: "Ва мин фаваидихи", анын дагы эң негиздүү пайдаларынан аннаху юхаббибу сахибаху лил кариби вал баид ва яджал адува садиқан вал баида карибан. Эң негиздүү пайдаларынан эмне? Ал жакшы кулк мүнөздөгү адамды жакын адамы дагы, алыс адамы дагы жакшы көрөт дейт. Баары жакшы көрөт. Эгерде кулк мүнөзүң жакшы болсо эмне? Бардыгы сени жакшы көрөт. Бирөөгө көчөдө жөнү тааныбаган кишиге деле салам берип, жылмайып, жакшы сүйлөп койсоң, мындай көңүлүндө бир ой саласың да, бул кандай адам дегенде башкача болот да, чынбы? Уруп согуп эле өтө берсең, эмне? Ал нерсе калтырбайт. Ошондой эле алыс адамдар, сени тааныбаган адамдар деле жакшы кулк мүнөздө болсоң эмне? Сени жакшы көрүшөт. Ошондой эле айтат, жада калса сенин душманыңды доска айлантат дейт. Ошон үчүн арабтарда айтып коет. Лаим жанагындай паскаш, биз орусча айтканда паскаш деп коет да. Өзү өтө төмөн адамдар бар го, жанагындай жакшылыкты түшүнбөгөн, жакшылыкты көрө билбеген, лаим деп коет да арабча. Ошондой менен дос болгондон көрө дейт да, бир мындай жомарт, ачык, жакшы адам менен душман болгон жакшыраак дейт да. Эмне себептен? Лаим адам жакшылыгын түшүнбөйт ал. Сага ошо душманыңан көрө жаманыраак зыян бериши мүмкүн. Ошон үчүн айтат: сен жакшы кулк мүнөздө болсоң, жада калса сенин душманың сага доска айланат дейт да. Анткени жакшы адам, жакшы кулк мүнөздөгү адам анын артынан түшүп алып, изилдеп ушу жамандык кылууну, моменттерди, шанстарды пайлабайт ал. Болду, унутат, ал душмандыгын да күчөйбөйт. Вал баида карибан, ошо алыс адамды жакын кылат дейт. Андан кийин айтты: "Ва бихи ятамаккану ад-да'i ila Аллахи таала вал муаллим лил хайри мин да'ватихи". Жакшы кулк мүнөз менен Аллах жолуна дават кылуучу адам, Аллах элдерди жакшылыкка чакыруучу адам жакшы кулк мүнөзү менен, жана ошондой эле илим берүүчү адам, муаллим, үйрөтүүчү адам, бирөөлөргө бир жакшылык үйрөтүүчү адам ошол нерсеси менен, кулк мүнөзү менен эмне? Аллах таала ага ийгилик берет, жакшылыгыны таркатууга, оңой, жеңил таркатууга ийгилик берет дейт да. Бул эң негиздүү пайдалардан. Канчалаган тилекке каршы бидатчылар, ахли бидалар ошол жаман, жакшы кулк мүнөз көргөзүп элдерге жамандыгыны таркатканга аракет кылып атат. Алар жылмайып, жакшы сүйлөп, салам берип, сылык болуп коюп атат, бирок ошонун артынан эмне? Жамандыгыны таркатышып атат. Ошол жамандыгы аябай пайдалуу болгон үчүн, кызыктуу болгон үчүн кирип аткан жок аларга, элдерге. Элдердин деле акылы бар да. Жамандыкты айырмалай билет. Бирок эмне? Ошо жамандыкты сунуштардан мурда, бидаттарны, туура эмес нерселерди сунуштардан мурда алдын ала ал эмне? Жакшылыкты сунуштап атат. Жакшы кулк мүнөз менен көрсөтүп койгондо, демек бул айтып аткан нерселери буларды ушул жолго, ушундай адеп акылакка алып келип коюптур деген адамга түшүнүк келет. Демек ахли бидадан көрө, бидат ээлеринен көрө ахли сүнна вал жамаат, туура жолдогулар бул нерсеге, ушул кулк мүнөзгө адептенүүсү аябай зарыл. Ошон үчүн эмне? Жакшы кулк мүнөзгө элди дават кылам деген адам, элге жакшылык үйрөтөм деген адам эмне? Эң биринчи өзү ошол нерсеге аракет кылыш керек. Ошону менен иншалла көптөгөн жакшылыкты таркатууга Аллах таала ийгилик берет. Айтат: "Ва яжмаул халqa илейхи би кулубин рагибатин". Эгерде жакшы кулк мүнөздө болсоң, жылмаюу менен тартууласаң, жана ошондой эле мамилеңде жакшы кулк мүнөздө болсоң, дават кылып аткан адамыңда, илим берип аткан адамыңда мамилеңде жакшы боло турган болсоң, сенден ошол нерсени калуу, өздөрү мындай каалоолору менен кабыл кылат дейт да. Даватыңды жакшы көрүү менен, уккусу келип кабыл кылат. Эгерде кулк мүнөзүң жакшы болсо, өзүң сөзүңдө турбасаң, сабырың жок болсо, бүт жамандык сыпаттарды чогултуп алган болсоң эмне? Эч качан сен бир жакшылык айтсаң да, жакшы нерсе айтып атсаң дагы кабыл кылбайт. Биз көпчүлүгүбүз даватыбызда ушул нерседе ката кетиребиз. Мисал үчүн кандайча десе, көбүнчө мына ахли сүнна вал жамаат селефияга киргенде акыйкатты, көп жакшылык нерселерди, таухидти, сүннөттү, ширкти, бидатты түшүнүп калат да.
Түшүнгөндө тууган уругунан, ата-энесинен, бир туугандарынан жана жамандыктарды көрөт. Ошол нерселерди өтө орой жол менен кайтарып, кесе кайтарып, жакшы кулк мүнөз менен баяндай албайбыз. Бул эми туура, бул жеке адамдардын катасы. Ар бир адам жаңы киргенде бирдекени баардыгын толук бере албайт да, акырындык менен үйрөнөт. Ошентип көпчүлүгүбүз өзүбүз туугандарыбызды жана кылык жоругубуз менен, кайтарган жолдорубуз менен, үйрөткөн жолдорубуз менен кайтарып алабыз да, качырып алабыз. Эгерде ошол адам жаңы динге түшүнсө деле, жаңы түшүнсө, эң биринчи мисалы үчүн тууган урукта, ата-энеде алар биздин илимибизге, башка нерсебизге карабайт. Ошолорго кылган мамилебизге карайт. Ошон үчүн ата-энеңе мисалы үчүн эң биринчи сылык болуп, ушу туура жолду түшүндүңбү, ошондон кийин мамилең өзгөргөн болсо, ата-энеңе аябай сылык болуп, кызматыны кылып, жакшы карап, бир туугандарыңа, үй бүлөңө мамилең өзгөргөн болсо, алар өздөрү эле кызыгып баштайт. Бул жото өзгөрүп баштады. Эмне болуп атат буга дегендейчи, бул башкача болуп баштады. Анан айтасың, мен ийним алып атам, мындай экен, мындай турбайбы десең, аябай кабыл кылып, жеңил болот да, жакшы кабыл кылып башташат. Анан бара калып эле, моңолор болбойт. Бул мындай экен, бул ширкелген, бул бидат экен деп эле кесе тарс айта турган болсок, сен эмнени билесиң деп айтат да, сен эмне билесиң, качан эле молдо болуп калдың, качан эле үйрөнүп алдың деп эле айтат да, чынбы? Ошон үчүн биз кулк мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, айтат: "Ва кабулин ва исти'дадин ли вужуди сабаби ва интифа'ил мани'." Жакшы кулк мүнөз боло турган болсо, алар даярдыкта болот сенин даватың кабыл кылууга. Жана ошондой эле эмне себептен дегенде, анткени ошол нерсеге себеп бар. Кабыл кылууга, сенин даватың кабыл кылууга себеп бар, жана ага эч кандай тоскоол жок. Себеби жаман кулк мүнөз болсо, бул биздин даватыбызга тоскоолдук болот. Жана биздин даватыбызды угууга аларда бир себеп жок болот. Себеби сен кече эле жүргөнсүң, дароо эле бирдекени биле калып туруп барсаң, караса окуган жоксуң, бир жерден илим алган жоксуң, билбейсиң, туура калып эле доктогула мен билип калдым, мына үйрөнүп алгыла деп аткандай эле сезилет да аларга. Ошон үчүн эң биринчи кулк мүнөзүбүздү, адеп ахлагыбызды, мамилебизди оңдошубуз керек. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан, бул далил болуп атат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум ва лау кунта фаззан гhalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Аллахтын райымы менен сен аларга жумшак болдуң дейт. Кимдерге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына ушундай жумшак болду. Эгерде сен дейт, ушундай жүрөгүң катуу, орой болгонуңда дейт, жаныңдагылардын баары качып кетмек дейт да. Оройлук, катуулук бул баардыгын качырат, ким болбосун. Демек, жакшы кулк мүнөздүн ушундай пайдалары. Дагы пайдаларынан айтты. Аллах Таала Куранда айтат: "Идфа биллади ахсан фа идзаллади байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиюн хамим." Бир жамандык кылса бирөө, жамандык кылса аны жакшылык менен кайтаргын дейт. Ошондой кыла турган болсоң, сен менен анын ортосунда, бирөөнүн ортосунда душмандык болсо, ал кайра ушундай жакын доска айланып калат дейт да. Бул нерсе негизи кыйын, мындай оорчулук, кыйынчылык учурда ачууң келип атканда сабыр кылып туруп, ошону жакшылык менен, сага бирөө жамандык кылып аткан болсо, жакшылык менен кайтаруу бул аябай кыйын. Бул нерседе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн мисалдары бар, ошо жамандыкты жакшылык менен кайтаруу. Пайгамбарыбыздын жашоосунда жана ошондой эле алымдардын жашоосунда дагы көптөгөн мисалдар бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунан ала турган болсок, Айша энебиздин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен үйүндө отурганда, Айша энебиздин башка аялынан кызматчысы аркылуу тамак келет. Тамак келгенде Айша энебиз ачып караса, тамак алып келди идиште. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен, мындайча айтканда, достору менен отурат үйүндө. Айша энебиз кызганып кетет дагы эмне кылат? Жана идишти жерге чабып, тамак саман менен сындырып салат. Элестетиң, сен досторуң менен отурса, аялың келип туруп тамагыңды алдыңа чабып сындырып салган болсо, көзүңчө. Сен мен досторумча деп айтасың да, мен досторум көзүнчө, сен ушундай бол. Кээ биркилер жахилдер болсун деп ошол жерде туруп чабат аялыңды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Ачууланган да жок, жинденген да жок. Эмне деди? Анын аялдык табиятын туура түшүндү, айтты: "Гарат уммукум." Энеңер кызганып кетти деди дагы. "Ина унбина." Ордуна сынган идиштин ордуна бир идиш берип кой деди. Ушундай жогорку деңгээлде кулк мүнөзү болгон. Ошондой эле Шейх Абдуразак Бадир хафизахуллах бул жерде бир алымдын окуясын эскерди. Шейх Салих аль-Хусейн деген алым болгон. Ал эки харам мечити бар го, Меккедеги, Мединадагы мечит. Ошонун раиси, мындайча айтканда, жетекчиси, экөөнүн башкарып, бүт иштерин караган ошондой эмеси, мансабы жогорку болгон алым.
Ошол алымды эскерет. Ал алым не дейт? Ажыда Арафаттан Муздалифага басып келе жатышкан дейт да. Басып келе жатышкан жанындагы киши айтып атат дейт. Басып келе атканда бир африкалык аял коляскада өзүн бир адамны түртүп алып келаткан дейт да. Шейх эл көп да ал жерде. Шейх жанагыны байкабай түртүп алды дейт. Байкабай ага тийип кеткен дейт. Жанагы африкалык аял эмне кылды? Дароо эле кайрылып туруп, ачууланып туруп, жана сөгүп, жаман тилде сүйлөп туруп, келип туруп төшүнө бир чапканда жанагы шейх кулап жыгылып түштү дейт да. Кулап жыгылып түштү. Болбосо ал эми харам, эки харамдын эмеси, башчысы болуп атат. Шейх турду дагы жылмайып туруп эле, "Альхамдулилля, Аллага шүгүр, бул менден өчүнү, бул дүйнөдө алып алды" дейт. Унчукпай карабай эле басып кетти дейт да. Мындай абалда сабыр кылыш анча-мынча адамдын колуна келбейт да. Бул эң жогорку деңгээлдеги амелер. Андан кийин бул алмайт деп. Пайдаларын. Wa huwa bi nafsihi ihsanun qad yazidu 'ala al-ihsan al-mali innakum la tas'u an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum husnul khuluq. Бул жакшы кулк мүнөз, бул өзү ихсан дейт, жакшылык дейт да. Андан кийин хадисти жада калса дейт, эмне? Акча менен, мал мүлк менен бирөөгө жакшылык кылгандан дагы жакшыраак болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтты. Силер акчаңар менен, мал мүлкүңөр менен бардык адамдарга мындайча айтканда жакшылык кыла албайсыңар, акчаң төгөп калышы мүмкүн. Бирок эмне? Хуснул хулук, жакшы кулк мүнөзүңөр менен бардыгы кыла аласыңар деп атат. Чөнктүгү жакшылык. Эми жакшылык деген, ихсан деген ошо биринчи мал мүлк менен болот, акча менен болот, экинчиси жакшы кулк мүнөз менен. Акчалай кыла турган болсоң, бардыгына жеткизе албайсың. Бирок эмне? Жакшы кулк мүнөз бул түгөнбөйт. Бардык адамдарга жакшылык кылсаң деле, канчалык жакшылык кылган сайын өзүңдө кошулат ал. Канчалык мына практикалап өткөн сайын өзүңө жакшылык кулк мүнөз чогулат. Андан кийин айтты: "Фама тажтама al-amran fa huwa al-kamal wa man fuqida al-ihsan al-mali naba anhu husnul khuluq wa mata fuqida al-ihsan al-mali naba anhu husnul khuluq wal-ihsan al-hali wal-maqalif farubama sara lahu mawqi'un akbar min naf' al-mal." Андан кийин айтат: "Эгерде кайсы бир адам акчасы да бар болуп, жакшы кулк мүнөзү да бар болуп, экөөнү тең кылса, бул эң толук" дейт да. Эгерде кайсы бир адамда байлыгы жок болуп калса, элдерге байлыгым жок болсо мындай жакшылык кылат элем, мындай кылат элем дейт го. Байлыгың жок болуп калды, Аллах Таала көптөгөн жолдорду ачып койгон. Анда эмне? Жакшы кулк мүнөзүң менен кыла бер. Ал эмне? Абалың менен, сөзүң менен, кыймыл аракетиң менен кыласың дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аль-калимату тайиба садака." Жакшы сөз эмне? Садака деди. Жакшы жылмайып коюу бирөөгө садака деди. Жана ошондой эле эмне? Кээде бул алма айткандай, жакшы кулк мүнөз менен кылган садакаң акчалай көптөгөн бир адам акчалай кылгандан жакшыраак болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, бир адамдан, бир таанышыңдан, досуңдан, бирөөдөн барып туруп акча сураган болсоң, анда чындап жок болгон болсо, эмне? Сенден жакшы үзүрүн айткан болсо, жакшылап түшүндүрүп, жакшы сыдык сөз менен, "Досум, азыр мындай болуп атат, абал мындай болуп атат, кыйналган туура түшүнүп кой, болсо берет элем, кана эле сага жакшылык кылсам" деп мындай жакшы сөз менен айтып, үзүрүн айткан болсо, эми экинчи адамга бардың. Экинчи адамга барсаң, ал акча берди, сураганын берди. Бирок эмне? Аябай ачуусун келдирип, жини келип, "Ал кайдарчы, оонда кайдар" ушинтип орой кылып берген болсо, кимиси жакшыраак болот. Берки бере албаса дагы беркинин абалы жакшыраак болот да. Берки бергенге карагандачы. Милдет кылып, аны кыйнап ушундай кылган, ал наоборот тескерисинче ал көбүрөөк зыян берип коет. Ошо акча берип атат, бирок эмне? Ал өтө жаман кулк мүнөз менен кылып атат. Ошон үчүн анын абалы беркинден да жаманыраак болуп калат. Андан кийин бул алма айтты: "Жакшы кулк мүнөз менен жүрөккө тынчтык келет." Жана ошондой эле эмне? Анда ушундай рахат бар, аны менен эмне? Көптөгөн илимдерге ачылыш болот. Мындайча айтканда, жакшы кулк мүнөздөгү адам илим алууга дагы жеңилдик ачылат, ага жолдору ачылат. Эмне себептен? Жакшы кулк мүнөздөн сыпаттарынан бул сабырдуулук, токтоо болуу, оор басыштуу болуу, бул эмне? Жакшы кулк мүнөздөн. Сабыры жок адам илим ала албайт. Илимде эмне? Сабыр керек. Сабырсыз болсоң, ошол илимди жазып, окуп, сабакка келип кайталап, китепти окуп, угуп жазбасаң илим ала албайсың. Демек сабырсыз адам бул жаман кулк мүнөздүктөн. Жана туруктуулук болбогондуктан эмне? Туруктуулук болбогондо бул жаман кулк мүнөздөн. Бирдеке эле туруктуу болбосоң, сабырсыз боло турган болсоң, булардын баардыгы эмне? Сага илим алууга дагы тоскоол болот. Ошон үчүн айтып атат: "Эгерде жакшы кулк мүнөздө болсоң, көптөгөн илим алууга жолдоруң ачылат." Жана ошондой эле
көптөгөн маалыматтарды туура түшүнөсүң. Ошондой эле эмне бирөө менен талаш тартышып калсаң дагы, бул динде болсун, дүйнөлүк иштерде болгон болсун, сен өзүңдүн оюңду ачык жеткире аласың дейт. Жана каршылашыңдын оюну, пикирине жакшы түшүнө аласың дейт. Бат ачуусу келген адам, кызуу кандуу болгон адам бирөөнү түшүнгүсү келбейт да. Көбүнчө эмне талаш тартыштарды, илимсиз эмелер карасаң, бирөөнү түшүнгүсү келбейт, башкадан сөзүн түшүнгүсү келбейт, өзүнүкүнү ушу куя бергиси келет. Жинденип атып туруп басып куйдургусу келет. Андай болбош керек. Не оор басырлыктуу. Эгерде шашпай, оюн угуп, ошого жараша ойлонуп жооп бере турган болсоң, каршылашыңдын сөзүн да жакшы түшүнөсүң жана өзүңдүн оюңду дагы жакшы жеткире аласың. Тескерисинче эмне шашылжак боло турган болсо, ачуусу бат келе турган болсо, өтө баягы асаби деп коет, өзүмчүл боло турган болсо, мунун баардыгы жаман кулк мүнөздөрдөн. Булар эмне? Сага ошолордун баарына тоскоол болот. Жана ошентип туура чечимге дагы жетүүгө себеп болот дейт. Андан кийин айтты. Жана ошондой эле бул эмне? Эң негизги себептерден өзүңдүн каршылашыңды мындай оюңду туура жеткирип жеңгенге дагы. Жана ошондой эле жумшактык. Аллах Таала инналлаха юти аля рифқи ма ла юти аля унф. Аллах Таала эмне? Жумшак болгон адамга катуу орой болгонго караганда бербеген жакшылыктарды берет дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Инна рифқа ма кана фи шейин илля зана ва ма нузиа мин шейин илля шана. Жумшактык, сылыктык кайсы бир нерседе болбосун, ал ага кооздук, көркөмдүк гана кошот дейт. Кайсы бир нерседе жок боло турган болсо, ал эмне? Анын көркөнү гана бозот дейт да. Бизде дагы эмне? Кыргызча айтып коет го. Жакшы сөз эмне? Жыланды ийининен чыгарат дейт. Ошондой жакшы сөз, сылыктык, жакшы кулк мүнөздүн баардыгы жакшы кулк мүнөздөн. Андан кийин бул алмайтты. Жакшы кулк мүнөз менен адам баласы шашкандыктын, туруксуздуктун, ушул сыяктуу нерселерден не болот? Зыяндарынан кутулат дейт. Бүт ошолордун артынан шашкандыктын, себеби шашкандык бул ар дайым шайтандан, сабырсыздык бул шайтандан. Ошолордун баардыгынан көбүнчө жашообузда карасак, артындагы жамандыктар ошолордун артынан келет. Бир ачуун келип кеткендик, сабыр кыла албагандык, шашкандык, туруксуздук, мындай токтоо, оор басырлыктуу болбогондуктун артынан келген жамандыктар болот. Жашообузда көбүнчө кылсаң, ошол жамандыктар болот. Ошолордун баардыгынан жакшы кулк мүнөз менен кутуласың дейт. Андан кийин эң негизги пайдаларынан айтат. Жакшы кулк мүнөздөгү адам башкалардын укуктарын толук өтөөгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Кандайча десең, мисалы үчүн бирөө менен талашып тартышып калдың, бирөө менен урушуп калдың, үй бүлөңдө болсун, бала чакаңда болсун, жакшы кулк мүнөздөгү адам угат. Не болду, сенин проблемаң не, неге мындай кылып атасың, угуп, ушул кемчилик болсо, менден ката кетсе, туурулайын, туура эмес кылып алсам туурулайын деп, оору басыктуу менен ошо бирөөнүн акысын толук бергенге аракет кылат. Жаман кулк мүнөздөгү адам не? Ачууланып эле, мисалы үчүн, аял менен урушуп кетсин, бирөө менен урушуп кетсин, өзүнүкүнү үстөмдүк кылып басып эле ушу бирөөнүн эмесини, акысын угууну каалабайт да. Демек, эмне кылыш керек? Жакшы кулк мүнөз эң негизги пайдаларынан айтып атат, үй бүлөңдө, жана бала чакаңда, жакындарыңда, кошуналарыңда баардык сен менен жүргөн адамдарыңдын өздөрүнүн акыларын толук бергенге мүмкүнчүлүк берет. Жаман кулк мүнөз болсо, ушунун баардыгын бул бар да билесиздер. Жаман кулк мүнөздөгү адамдар ишиңде болсун, досуң болсун, башка болсун, жаман кулк мүнөздө болсо эч качан бирөөнү ойлобойт да, бирөөнүн акысын ойлобойт. Өзүнүкүн туура кылгысы келе берет да, бул бар. Андан кийин айтат, дагы жакшы пайдаларынан эмне? Жакшы кулк мүнөз бул инсаптуулукка чакырат дейт. Инсаптуу адам көбүнчө эмне? Өзүнүн нафсысыны ар дайым жогору коюудан алыс болот дейт. Эгерде инсапсыз адам болсо, ар дайым өзүн мен жеңип чыксам, меники туура болсо деп, өзүнүн оюн ар дайым бир жерге киргизгенге аракет кылат. Демек, кулк мүнөздүн пайдаларынан бул инсаптуулукка чакырат. Андан кийин айтат, жакшы кулк мүнөздөгү адам эмне? Бул кечикпеген, эрте келген жыргалчылыкта, рахатта дейт да. Анткени жакшы кулк мүнөздөгү адамдын жүрөгү тынчтыкта, бейпилдикте, анткени шашылуудан, ачуулануудан, өз нафсына эме болуудан, өз нафсысын үстөмдүк кылуудан, ошого окшогон нерселерден алыс болот дагы, ал эмне? Ал ичинде, жүрөгүндө рахатта, тынчтыкта болот. Жана ошондой эле жаман кулк мүнөздүн айынан келген ар кандай зыяндардан алыс болот. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен: "Иннал абда ла юдрику би хусни хулқихи даражата саими вал qaim." Чынында пенде дейт, жакшы кулк мүнөз менен орозо кармоочу жана түнү намаз окуучунун даражаларына жетет дейт да. Эми ушундай чоң
пайдалары бар экен. Жакшы кулк мүнөздүн ушундай чоң пайдалары бар экен. Чынында эле жакшы кулк мүнөздөгү адам рахатта болот. Кандайча десе, жана айтып өткөндөй эле, бирөө менен урушуп кетсе деле аны ойлоп, өч алышты ойлоп, анын артынан түшүп эметпейт, аны унутат, кечирип коет, тынчтыкта, жүрөгү бепилде. Бир адам менен кичине айтышып калсаң, урушуп калсаң, сөгүшүп калган болсоң, ошол нерсени кечке проблема кылып, буга кайсы жерде кандай ответ берсем экен, кантип жооп берсем экен, не кылсам экен, мага жүрөгүмө тийгендей буга да кантип тийсем экен десең, өзүң эле кыжалат да, өзүң эле кыйынчылыкта жүрөсүң. Ошон үчүн Али радыйаллаху анхудан сөз келет, жакшы жаман кулк мүнөздөгү адам эч качан рахат албайт дейт да. Көрө албастык адам жана ошондой эле жаман кулк мүнөздөгү адам эмне эч качан рахатта болбойт, тынчтыкта болбойт дейт. Тескерисинче эмне жакшы кулк мүнөздөгү адам тынчтыкта, бепилдикте болот. Эми бул алым экинчи бөлүккө өтүп атат. Экинчи бөлүк биринчи пайдалар ушундай пайдаларын айттыбы? Андан кийин айтты. Эми ушундай шариатта жакшы кулк мүнөздүн көптөгөн фазилеттерине, жакшылыктарыны, алардын мөмөлөрүн эскериптир. Ошол нерсеге жетүүнүн жолу барбы, себептери бар. Кантип ушул сыпаттар менен сыпатталабыз дегенде айтып атат. Кандайдыр бир жакшылык шариат бир нерсеге үгүттөбөсүн, ага Аллах Таала сөзсүз түрдө жетүү жолдорундагы жеңилдик кылган. Эми кайсы бир нерсени көп мактаган болсо, фазилеттерин көп эскерген болсо, ошого жетүүнүн себептерине дагы жеңил кылган, көбөйткөн дейт да. Демек, жакшы кулк мүнөз деген бул жөн эле сөз менен айтылып калуучу нерсе эмес, ага жетсе болот. Адам баласы ошол сыпаттар менен сыпатталса болот, аракет кылса боло турган нерсе экен. Ошол себептерди бул алым эскерет. Бул алым айтып жатат. Иннамал илму биттааллум ва иннамал хилму биттахаллум. Чынында илим бул үйрөнүү менен келет дейт. Ошондой эле хилм деген оор басылыктуу, данышмандуулук бул ошол нерсеге аракет менен келет дейт да. وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ. Кимде-ким жакшылыкты ниет кылып аракет кылса, ага жетет. وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ. Ошондой эле кимде-ким бир жамандыктан тосулууну, сакталууну аракет кыла турган болсо, анда Аллах Таала аны сактайт дейт. Аллах Таала Куранда айтат: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ал эми биздин жолубузда аракет кылып күрөшкөндөрдү биз аларды сөзсүз түрдө хидаят жолубузга баштайбыз. Аллах Таала мухсиндер менен бирге деди. Демек сөзсүз түрдө бул кулк мүнөзгө жетүүнүн жолдору бар жана ал нерсе үйрөнүү менен, көнүгүү менен болот дейт. Бул алым айтты. Эми ошол жетүү жолдорунан эң негиздүүлөрүнөн ошо жакшы кулк мүнөз менен адам сыпатталуу үчүн эң биринчиден эмне кылыш керек? Жакшы кулк мүнөздүн жанагы мөмөлөрүн эске алыш керек дейт. Бардык жерде үйүңө кирсең, настроение жок, башкача абырабы, ошону сен дагы ошондой андан да жаманыраак кылып жаратсаң, анын артынан кандай жамандыктар келетсиңби? Ошону сен өзгөрткөнгө аракет кылып, жылмайып, өзүңдү мындай дөмөн түшүрсөң да жакшы мамиле кылып, өзгөрткөнгө, жакшылыкка өзгөртсөң, артынан канчалык жакшылыктар келет. Ошол пайдаларını эске алуу. Жана айткандай, көчөдө бирөө менен айтышып кеттиң, сөгүшүп кеттиң, урушуп кетип атасың, кечирип кой деп эле жөн эле басып кетип калсаң, канчалаган жамандыктардан сакталасың, башка адамга дагы таасирин калтырып атасың. Жада калса ал ката кетирип атса дагы, андан кетип атса дагы, жакшы эле сөз менен айтып кетип калган болсоң, ага дагы таасир бересиң. Канчалаган жакшылыктар. Ошол артынан келүүчү көптөгөн жакшылыктарыны эске алуу жана ошондой эле анын жамандыктарынан сак болуу. Эми бул жакшы кулк мүнөздү үйрөнүүнүн эң алымдар айтат, эң жакшы негизги жолдорунан бул эмне? Илгерки алымдардын өмүр баяндарын окуу. Эң биринчи башы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөздөрүн үйрөнүү. Мисалы үчүн Имам Бухари рахмаллахудун Адабул Муфрат деген китеби, жана ошондой эле Наваи рахмаллахудун Рияз Салихин деген момундардын бакчасы китеби. Ал китептерде ар бир амалдын, ар бир жакшы кулк мүнөздүн өзүнчө фазилеттерин эскерген. Мисалы үчүн сабырдуулук бөлүмү деп туруп, сабырдуулуктун кандай пайдалары бар? Данышмандуулук бөлүмү, дагы бир бөлүм, ар кандай ачуулануунун зыяндары деп ошондой бөлүмдөрдүн ар бирин фазилеттерин эскерген. Ошол китептерди окуу жана ошондой эле алымдардын өмүр баяндарын окуу, ошол нерсе менен адам баласы жакшы кулк мүнөздөрдү үйрөнөт. Жакшы кулк мүнөз десе эле, мен жакшы кулк мүнөздө болом деп эле ар дайым эле жылмайып жүрө берсең да ал туура эмес. Жылмая турган жери бар, кайгыра турган жери бар. Бирок Хасан Басри рахмаулла жакшы кулк мүнөздөрдү кыскача
сөз менен айткан, кыскача жамия сөзү айтат. Жакшы кулк мүнөзү эмне дегенде айтат. Базлун нада ва каффул аза ва талaqatul вajh. Жакшылыкты таратуу дейт. Мындайча айтканда, колуңа сөзүң менен жакшылык кыласыңбы, сөзүң менен, колуң менен жакшылык кыла аласыңбы, колуң менен. Кандайдыр бир мал мүлкүң менен жакшылык кыла аласыңбы, мал мүлкүң менен. Башка адамдарга мамилеңде колуңан келишинче жакшылыгын таркатуу. Бул жакшы кулк мүнөздөн. Ва каффул аза, жана ошондой эле колуңан келишинче башкалардан зыяныңды тыюу. Мисалы үчүн кээде аябай тилиң кычып, бир сөз келип калып, бирөөгө баягы көңүлүнө тие турган сөздү айткың келет, чынбы? Ошол нерсени тыйылып койсоң эле, не жакшы кулк мүнөздө болосуң. Ошону айтып койсоң эле, жаман кулк мүнөздө болосуң да. Бул экөөнүн айырмасы кичинекей эле. Жана ошондой эле ва талaqatul вajh, жылмаюу менен мамиле кылуу дейт да. Бирөөлөргө эмне? Жылмаюу менен мамиле кылуу. Андан кийин эң биринчи эмне экен? Ошол жакшылык пайдаларын эске алуу. Жакшы кулк мүнөздүн артынан келүүчү көптөгөн пайдаларын эске алсаң, адам баласыга түрткү болот. Жакшы кулк мүнөз менен адеттенүү, мүнөздөнүүгө түрткү боло турган. Экинчиден айтат, адам баласында улуул химма болуш керек. Мындайча айтканда, жакшы кулк мүнөздү жакшы көргөн, мен жогорку деңгээлдеги адам болушум керек, кулк мүнөзү жогору болгон адам болушум керек деп өзгөчө илим талап кылуучу, Ахлүсүннә вал жамаатта жүргөн адам не жогорку деңгээлде кулк мүнөздө жакшы сыпаттар менен сыпатталышым керек деп төмөн нерсеге разы болуп жүрө бербеш керек да. Ошон үчүн Ибн Кайым рахимахулла айтат, жакшы адамдар химмасы, мындайча айтканда, калбоолору, эңсөлөрү жогору болгон, бийик адамдар, даражасы бийик болгон асыл тукум заттар дейт да. Мындай асыл заттар эмне дейт? Алар эң өзүнүн нафсына эң жогорку нерселерге гана разы болот дейт да. Демек, эгерде таза болсоң, имандуу болсоң, Аллах Тааланын жолун тандадың, эң жогорку, эң шарапаттуу нерсе бул шарият илими. Ахлүсүннә вал жамааттын туура жолу. Ошол жолду тандадың, демек мен эң жогорку деңгээлдеги сыпаттар менен сыпатталышым керек деп адамдын химмасы, каалоолору бийик, максаттары бийик болуш керек дейт. Ошондо гана сен ошол нерсеге аракет кыласың. Ибн Кайым рахимахулла айтат, ошол асыл заттар, жакшы жандар ошондой бийиктиктерди гана эңсейт, ошол нерселерге гана аракет кылат дейт. Ал эми пас болгон төмөн адамдар дейт, чымын таштандын тегерегинде не жүрө берген сыяктуу, ошондой төмөн кулк мүнөз менен жаман болор болбос кылык жоруктардын тегерегинде айланып жүрө берет дейт. Өзүнө, өсүүсүнү, бийиктигини каалабайт дейт. Көпчүлүк адамдар ушундай, мындай өзгөрүүнү каалабайт. Мен ушундаймын, мен психмин дейт. Өзүм мен психмин, мен мындаймын деп дагы үй-бүлөлөрүнө башкаларга да эскертип коет. Мен билесиң, мен психмин дейт. Мен билесиң, мен мындаймын дейт. Мага мындай кылбагыла депчи. Адамдар сага карап мамиле кылыш керек да сен. Бул психте мамиле кылайын, бул мындай. Ошондойго разы болуп калганбыз. Көпчүлүгүбүздө бар бул. Мындай жаман кулк мүнөз экенин билебиз ошонучу. Бирок мен ушундаймын деп кээде сыймыктанып коет. Мен ушундаймын депчи. Бул аябай төмөн жаман нерсе да. Негизи эмне? Ар бирибизге эле уят да бул нерсе. Ар бир адам каалоолору, максаттары бийик болгон адам, бир жакшылыкты эңсеген адам жогорку нерселерди эңсеш керек, жогорку нерселерге аракет кылыш керек, бийиктикке жеткенге аракет кылыш керек. Чымын сыяктуу болуп алып эмне? Мусордун тегерегинде айланып жүрө бербестен эмне кылыш керек? Көтөрүлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин адам баласы кээ биргилер ойлойт да, адам өзгөрбөйт дейт. Өзгөрөт адам баласы. Өзгөрөт. Адам аракет менен өзгөрөт. Мисалы үчүн, бул деле эмне? Көнүгүү сыяктуу эле. Спорт кааласаң, денең өзгөртүүсүн кааласаң, спорт кыласың, заниматься этесиң, ошого стабиль турсаң, өзгөрөсүң, чынбы? Бардык нерсе деле. Бир нерсеге аракет кыла берсең, өзгөрөсүң. Андан кийин эмне? Эң негизги себептерден айтат, жаман кулк мүнөздүн артынан келген зыяндарын эске ал дейт. Бир жамандык кылгың келип атат, аябай ачууң келип атат, же бердеге болуп аткан учурда, ошол нерсени кылаардан мурда ошонун артынан келе турган кесепеттерин эске алсаң, жакшы кулк мүнөз менен сыпатталууга себеп болот. Али радhiyallohu анхунун сөзү жана айткандай, жаман кулк мүнөздөгү адам эмне? Рахатта болбойт дейт. Жана ошондой эле жана аятта келгендей, эгерде жаман кулк мүнөздө боло турган болсоң, не деди? Эгерде орой боло турган болсоң, жүрөгүң катуу боло турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи пайгамбар болсо да жанында эч ким калмак эмес. Биз кимбиз? Биз эч ким эмеспиз. Орой болсоң, жаман кулк мүнөздө болсоң, жаман кулк болсоң, сараң болсоң, не жаныңда бир адам жүргүсү келбейт да.
Ошол жаман кулк мүнөздөн сакташ үчүн Аллах сактанууну тилеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылчу. Аллахумма хдина ли ахсанил ахлак ла яхди ли ахсаниха илля ант. О Аллахым бизди эң жакшы кулк мүнөзгө баштагын, ал кулк мүнөзгө өзүңдөн башка эч ким баштабайт. Васриф анна сайяха ла ясриф анна сайяха илля ант. Жана бизден анын жаманыны кетиргин, ал жаман кулк мүнөздөн өзүңдөн башка эч ким сактабайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле. Шейх Абдуразак Аль-Бадр рахмахулла хафизахулла айтып атат, да кошумча пайдалардан, жакшы пайдалардан жакшы кулк мүнөздү үйрөнүш үчүн. Сухбатул ахяр дейт. Жакшы кулк мүнөздү адамдар менен жүргөнгө аракет кыл дейт. Ошолордон үйрөнөсүң. Эгерде атаң кулк мүнөздүү, оор басырлыктуу, сөзгө туруктуу, бизде элдерге кыргыздын аксакалдары бар го. Аларда көптөгөн жакшы кулк мүнөздөрү бар. Алар динди билбесе дагы илгерки тарбияларында көптөгөн жакшылыктар бар. Алар сөздөрүнө туруктуу, оор басырлыктуу, ачуу калтырбаган, бирдеген терең ойлонгон көп сыпаттары бар да. Конокту сыйлоо, колу ачык, берешендиги, көптөгөн жакшылыктары бар. Ошондой жакшы кулк мүнөздүү адамдар менен жүрүү бул пайда берет. Сен ошолордон жакшы кулк мүнөздү үйрөнөсүң жүрүп. Жана ошондой эле бул тирүү адамдардан ошондой үйрөнсөң болот. Илимдүү болсун, же болбосо аксакалдар болсун, же болбосо негизи табиятынан эле жакшы кулк мүнөздүү адамдар болот го. Ошондойлор болсун, ошолор менен чогуу жүрүп, ошолордон үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Экинчиси, өлгөн адамдар болсо, алардын өмүр баяндарын окуу менен. Өмүр баяндарында көптөгөн пайдалар бар. Ошолордун өмүр баяндарын, алымдардын өмүр баянын, сахабалардын, табииндердин өмүр баяндарын окусаң, көптөгөн, аябай көптөгөн пайдалар бар. Илгерки алымдардан келет, мен азаттар унутуп атам, салаф салихиндерден. Бирөөнү жамандап коет. Бир алымды жамандаганда, аны уккан, жанында уккан адам келип туруп, тигиге жамандайт. Айтат, сени тиги жамандады дейт да, сөз ташып чакымчылык кылып келатат. Ошондо айткан да, алго мени чакымчылык кылып, мени жамандап гыйбат кылыптыр дейт да. Сен неге эме кылып атасың? Чакымчылык кылып атасың. Сөз ташып атасың. Сен андан дагы жаман иш кылып атасың деген да. Анткени чакымчыл сөз ташыган адам алымдар айткандай, сыйкырчы 1 жылда кылганын ал бат эле кылып коет деген да. Жана ошондой эле кээ биркилерине келген, сени ушундай деп жамандады, ушундай сөздөрдү айтты дегенде айтат, эгерде жок, аны өзүнө келип жамандаган, жүзүнө келип туруп жамандаганда, ушундайсың деп жаман сөздөрдү айтканда айтат, эгерде сенин айткандарың, мен жөнүндө айткандарың туура болуп аткан болсо, чын болсо, Аллах Таала мени кечирсин дейт. Мен ката кылыпмын, туура эмес иш кылыпмын. Эгерде мага жала жабып аткан болсо, Аллах Таала сени кечирсин дейт. Өзү мындай кыска сөз менен эле, аябай пайдалуу, маанилүү сөз менен айтып койду да. Бул жогорку кулк мүнөздөгү сыпаттардан. Ал биз болсо андай, эгерде бирөө бизди сен андайсың, мындайсың деп жамандап аткан болсо, эмне кылабыз? Андан ашып түшөбүз, чынбы? Сен өзүң мындайсың дейсиң да. Сен өзүң мындайсың. Сен керек болсо мындайсың деп кошумчалар менен айтабыз. Андан кийинки негизги себептерден эң негизгиси, бардык жакшылыктардын ачкычы бул дуа. Аллах Тааладан ар дайым дуа кылыш керек. Аллахым жакшы кулк мүнөзгө баштагын, жаман кулк мүнөздөрдөн өзүң алыс кылгын, алардан мени өзүң арулатын, өзүң тазалагын деп дуа кылыш керек. Дуада келет: Аллахумма инни аузу бика мин мункаратил ахлaqi wal ahwa'i wal adwa. О Аллахым, мен сенден коргонуу тилейм жаман кулк мүнөздөрдөн, нафстын каалоолорунан, жана ошондой эле жаман оорулардан сактооңду тилейм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дуа кылат эле. Биз ошондой жаман кулк мүнөздөрдөн сактанууну Аллах Тааладан дуа кылышыбыз керек, жакшы кулк мүнөзгө баштоосуну сурашыбыз керек. Андан кийин айтат, эң негизги себептеринен адам баласы көнүгүү жасаысы дейт. Wa min al-asbab riyadati an-nafsi wa tamriniha ala hadha al-khuluq wa tawtiniha ala kulli sababin yudraka bi hadha al-khuluq al-fadil. Адам баласы нафсысыны көнүгүү жасоо. Бир жолу бир жерде адашып кеттиңби, кийинкисинде кой да ушундай случай болсо, мен ушуну мындай кылып оңдойн деп туруп көнүгүү жасоо менен болот. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабага айтты: сенде эки кулк бар, эки мүнөзүң бар, Аллах Таала аны жакшы көрөт деди. Ошондо сахаба айтты, сурады: ал сыпаттарды Аллах Таала мага жаратылышыман бергенби, же болбосо мен ошону аракет кылып жеттимби деген да. Дегенде Аллах Таала ошол нерсеге сени жаратты деген. Анда альхамдулилла, Аллах Таалага мактоолор болсун, мени ошондой сыпаттага жараткан деп айтат. Бул хадистен алымдар айтат, демек кулк мүнөз дагы эки түрдүү болот экен. Биринчиси, Аллах Таала кээ бирге табиятынан жаратат, кээ бирлерине табиятынан жоош, оор басырлыктуу
сыпаттары бар. Экинчиси болсо адам ошону көнүгүү жасоо менен, аракет кылуу менен, өзүнү өзгөрүүгө аракет кылуу менен. Бул алма айтат, кантип аракет кыласың, кантип өзгөрүүгө аракет кыласың дегенде айтат, сен өзүңдү ар бир учурларда ушул нерсеге даярдашың керек. Мындайча айтканда, азыр спорт залга бара турган болсоң, ошого даярданып барасың да, ошого формаңды даярдайсың, азыр чуркайм, азыр мындай кылам деп, психологияң бүт бар жоң, денең ошого даяр болуп туруп барып киресиң, чынбы? Ошол сыяктуу эле сага сенин кулк мүнөзүңдү буза турган учурлар болот да. Кээде бирөө менен урушасың, же бирөө менен бирдекени талашканы барып атасың, бирдекени бир эмеге барып атасың. Ошондой учурларда барарда ошого кирериңде өзүңдү алдын ала даярда дейт. Азыр кокус мындай болуп кеткен болсо, мен эмне кулк мүнөзүм жогору, мен ага теңелбешим керек, мен оор басылыктуу болушум керек. Кокус муну менен урушуп кете турган болсом, кичине сабыр кылып коюшум керек, сөз кайтарбашым керек, сөгүнүп кетпешим керек, мындай кылбашым керек деп, ошентип өзүңдү даярдай турган болсоң, ошондо эмне пайда, ошол нерсе менен көнүгүү менен үйрөнөсүң дейт. Андан кийин эмне? Көбүнчө сага бирөөлөр зыян бергиси келип жаман сөз айтат дейт да. Жаман сөз айтат. Жакшы кулк мүнөздөн сен ошол нерсеге өзүңдүн нафсыңа каршы жардам бербешиң керек. Сага бирөө бир сөз айтса, ал сага зыян жеткирейин, сени кыйнайын, жүрөгүңө оорутайын деп сүйлөйт да. А сен ага реакция кыла турган болсоң, ошо менен бирдей айтышып реакция кыла турган болсоң, ал рахат алат. Анткени ал билет, сен ошонун айткан сөзүнөн ызаланып атканыңды сезет, байкайт. Ал ошону каалап атат. Сен ошол үчүн дейт, ага жардам бербестен эле сага бирөө сүйлөп атабы, жамандап атабы, башка кылып атабы, жанагындай көңүл бурбай, вообще көңүл внимание обращать этип таштап койсоң, наоборот аны зыян бересиң дейт да. Тескерисинче ошону көңүл бурбай таштап койсоң, эчтеке болбогондой, такыр бир болор-болбос ишти кылып аны эч ким эмессин дегендей таштап койсоң, тескерисинче эмне өзүң рахатта болосуң, жана ошондой эле ага эч кандай жардам бербейсиң дейт. Андан кийин бул алма айтты. Дагы бул жакшы кулк мүнөзгө түрткү боло турган нерселерден адам баласы эң негизги нерсе, муну жанагы эмесинде да айткан, башка бир китебинде да, бактылуу жашоонун себептери деген китебинде. Жакшы кулк мүнөздү эң биринчи адам баласы жүрөгү рахатта болот, тынчтыкта болот, бактылуу жашоодо болот дейт да. Зейниңди, мээңди алек кыла турган баардык ошол нерселерден алыс болосуң дейт. Анткени бактылуу жашоо канчалаган бир жыргалчылыкта болсоң дагы, кандай бир жыргалчылыкта жашасаң дагы, жүрөгүңдө тынчтык жок боло турган болсо, анда сен бактылуу эмессиң дейт. Ошондой эле кулк мүнөзүң начар болсо, ал жүрөгүңө тынчтык бербейт. Сен ошо жакшы кулк мүнөз менен жүрөгүңө тынчтык алып келесиң дейт да. Канчалаган адамдар бар дейт, ошо жыргал жашоодо жашайт, бирок жүрөктөрү тынч эмес. Жүрөгүндө бирөөгө көрө албастык бар, бирөөгө өч бар, бирөөгө кек сактаган, ушундай жүрөгүндө ар кандай проблемалар бар. Ошонун негизинде Аллах Таала берген жакшылыктардын рахатын көрө албайт дейт. Ага байлык берди, үй жай берди, бир жыргалчылык бар жогу бар, бирок эмне? Жүрөгү салим эмес, мындай. Жүрөгү таза эмес. Мусулман бир туугандарына, үй бүлөсүнө, башкаларга жүрөгү таза эмес. Ою жаман алар жөнүндө. Кек сактайт, көрө албастыгы бар. Ошолордун баардыгы эмне? Ага жүрөгүнө тынчтык бербейт. Ошон үчүн эмне? Жакшы кулк мүнөздө болсоң, ошолордун баары кетет дагы, рахатта болосуң дейт. Ошон үчүн айтат, канчалаган кедей кишилер болгон, канчалаган кыйынчылыкта жашагандар болгон, бирок ошо жакшы кулк мүнөздүн себебинен алар аябай тынчтыкта, бактылуулукта, рахатта жашаган дейт. Жүрөктөрү кенең болуп, жыргалчылыкта жашашкан дейт. Аллах Таала Кур'анда бул жөнүндө айтат: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах, ала би зикриллах татмаинну кулуб." Аллах Таалага ыйман келтиргендер жана алардын жүрөктөрү Аллахты зикир кылуу менен тынчтангандар дейт. Аллахтын зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанат дейт. Ушул эң негизги кулк мүнөзгө түрткү боло турган себептерден, демек эң негизгиси биринчиден жакшы кулк мүнөздүн артынан келүүчү пайдаларын эске алыш керек. Анын артынан жаман кулк мүнөздүн артынан келүүчү зыяндарды эске алыш керек. Үчүнчүдөн эмне? Адам баласы Аллах Тааладан көп дуа кылып сураш керек. Төртүнчүдөн эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баянын жана ошондой эле илгерки салих сахаба табииндердин өмүр баянын, жакшы алымдардын өмүр баянын окуш керек. Андан кийин эмне? Аллах Тааладан көп дуа кылыш керек. Жана ошондой эле эмне? Бул эң негизги бактылуулуктун себептеринен. Андан кийин биз айттык, бунун пайдаларынан эмне? Өзгөчө илим алуучу жана дават кылуучу адамдарга эң пайдалуу. Сен ошо даватыңды, каалап аткан нерсеңди үй бүлөңө, тууган урууңа, тааныштарыңа жеңил жеткирүүнүн эң негизги себептеринен.
Чындап эле мисалы үчүн бир адамга азыр адамдардын баардыгы мал мүлктү, дүйнөнү аларга жакшылык кылганды баардыгы жакшы көрөт. Биз баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Сага келип эле бирөө жакшылык кылып атса жакшы көрөсүң да, эмне? Адам нафсы ошондой жаралган. Демек биз эмне? Жакшы мамилебиз менен, жакшылыгыбыз менен кыла турган болсок, анда даватыбызды оңой киргизүүгө. Бирөөнү сыйдап, сый көргөзүп, жакшы эме кылып койсоң, ал сенин сөзүңө кун коюп жакшы угат. Ошо бидатчылар, ахли бидалар ошол жагы менен бидатын аябай таркатып атат. Биз ахли сүнна бул нерсеге милдеттүүрөкпүз. Ошол нерсени эмне көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Чынында эле бизден көпчүлүк учурда оройчулук болуп коет, мындай жаман кулк мүнөздүн себебинен көп адамды качырып алабыз. Аллах таала баарыбызды жакшы кулк мүнөзгө баштаган болсун. Аллах таала баарыбыздан жаман кулк мүнөздү аруу кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.